Курултай айымга разбор жасадык. Бул жакта эжелер жардам берди, фигура болуп Мына сиздин эмоцияңыз кандай? Башында кандай келдиңиз? Кантип келип калдыңыз? Анан разбор жөнүндө айтып кетсеңиз. Ушул мен жашоодогу көп тоскоолдуктардан улам. Ушу акыркы бир 2-3 жылда психология, суцай, анан жанагы астрологияга аябай кызыгып, тереңден казып баштагам да. Кыргызча болобу, орусча болобу, анан инстаграмдан ошо бүт психологдорду карап отуруп, анан сиздерге жазгам. Разборго барсам болобу деп. Бирок на самом деле разбор дегенди мен түшүнгөн эмесмин да. Анан ошо Назира эженин YouTube каналынан интервьюну полный көрдүм. Анан мындай эле кайдыгер эле жазып койгом да, чын-чынына келгендечи. Эми кел десе барам да, келбе десе унутулмак да. Анан андан бери көп эле өттү. Кечээ сүйлөшүп келип калдым. Анан убактым да ошого аябай туура келди. Бошой атканыма карабай, башка иштерим бар экендигине карабай, кел дегениңизде мен баарын таштап салып келдим да, чынында. Анан эшиктин алдына келип токтогондо эле ошол бетимдеги макияждын баарын сүрүп таштадым. Анткени себеби мен өзүм аябай эле жашыкмын. Эмоциямды мен ичке ката албайм такыр. Сүйүнсөм сейкирип ура деп аябай ошол эмоциямды чыгарам. Бук болсом, кайгырсам ошону же ырдап чыгарып алам, баягы жанагы ошол тагдырга туура келген ырларды ырдоо менен, же болбосо ыйлап чыгарам да. Анан фигура десе эле тиги эжекелер келгенде сизге айтып атканда чыгып туралыбы дешсе, ошондо дагы мен сыргатканды билбейм да. Мен секретим жок, айта берем деп. Анан эми жашооңдо болуп аткан нерсени эмнени катасың? Анан айткандан кийин ошо мен тиги балалык чагыма чейин кайтып барып келдим. Кимде кандай көйгөй бар болчу, ким эмнени айткысы келген, анын ичинде кандай мындай кандай десем, жана туңгуюк скрытый чувстволорду мен ошол фигуралар аркылуу биле алдым. Жана ар бирин сыйлап, ар бирин кечирип, анан өзүмдүн дагы кандай кечирбеген, эмнеге ошону кечирбеген себептерин баарын билдим. Аябай жакты. Бул мен жашоомдогу биринчи психологко кайрылышым жана ошондой эле разборго катышышым. Анан мындан кийин дагы ошол башка темадагы разборлорго катышкым келет. Аябай жакты. Мен мындайча айтканда, мындай адамдын кейпин кийүү менен ачып бере алды да. Анан жөн гана мындай кайдыгер эле мен айтып берген историямга карап айтпастан, ошол ички дүйнөсү менен сезип, ыйлап, көз жаштарын төгүп, кандай сезимди сезип атса, ошонун баарын сезип айтып бергенде мен ушундай ынандым да. Анан ичимдеги бук болуп жүргөн нерсенин баары сыртка чыгып, өзүм дагы аябай ыйлап, жеңилдеп калдым. Анан көп адамдарга таарынч экенмин. Алар менин ичимди билбейт да. Алар болсо түшүнбөйт. Мен таарынчымды билбейт, сезбейт. Анан мен жөн эле өзүмө мындай жүк кылып көтөрүп жүрдүм да ушунун баарын. Анан ошон үчүн ушул нерселерди билүүгө себепкер болгон сизге чоң рахмат. Ишиңизге ийгилик. Мен дайыма келем. Дайыма келип турасың. Разборду көпчүлүгү мындай сыйкыр, анан туура эмес түшүнүшөт да. Сиз кандай кабыл алдыңыз? Мен бул жерде ойноп аткан учурдачы аябай эканчы ойдо турдум да. Анткени мен Кудай деген эле пендемин да. Менин башка таянычым жок. Мен бир гана Кудайга таянып, Кудайдан суранып, Кудайга жалбарып, жалынып жүрчүмүн да. Анан ушул эми психология деген илим менен жетип атабыз деген жыйынтыкка келдим. Да. Рахмат, бул деле Кудайдын буйругу менен болгон нерсе. Анткени биз жана айтат го, жалбырак дагы Кудайдын буйругу менен түшөт депчи. Ооба. Да.
мен баягы Чоғанда пенденин оозунда болсо Кудайдын кулагында дегендей эле ушул нерсеге барсамбы деп жүргөнүм аябай көп эле жыл болгон да. Мындай разбор деген түшүнө элек деле психологко барып өзүмдүн абалымды билдирип, анан ошол көрсөткөн жол менен бассам деген ниеттер бар болчу. Анан өзүнөн өзү эле мынтип жол түшүп калды да. Рахмат, келгениңизге ийгилик каалайм. Чоң рахмат. Жеңил трансформация болуңуз. Дагы күтөбүз. Ооба буюрса, ушул биз иштеген разбордун кереги тийип, мен дагы алдыга бир жакшы жылуу энергия менен кадам таштап, анан жашоом жеңил болуп, баардык жолдорум ачылат деген ишеничтемин. Рахмат, ийгилик каалайбыз. Бактылуу болуңуз. Рахмат.